Биринчи класстар үчүн математика предмети боюнча жаңы окуу методикалык комплексинин 57.970 нускасы Бишкек шаарындагы мектептерге жеткирилет. Аталган предметтин китептери учкун басмаканасында 295.880 нускада басылууда. Биринчи класстын деталь математикасын даярдап, жөнөтүп баштадык. Биз туура түшүнүп атабыз, что окуу башталды. Ошон үчүн болгон аракетибизди жумшап, эртерээк базып, чыгарып, анан жеткирип бериш биздики биринчи милдетке коюп атабыз. Ошону стандарт кабыл алынган өкмөттүн токтому менен ошол стандартка ылайык кылып биз даярдап атабыз. Биринчиден санитарлык норма бар. Китептин эмеси, көлөмү, мындай айтканда канча грамм вестеч керек, кандай кагаз колдонуш керек, кайсы краска колдонуш керек. Биздин ал жагынан сапатын баары тең жооп берет санитарлык нормаларга. Ошон үчүн биз биринчиден баланын ден соолугун ойлошубуз керек. Зыян алып келбеш керек. Красканы экологический болуш керек, клей да экологический болуш керек, кагазы дагы. Быйылкы окуу жылында жаңы муундагы окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууга мамлекет тарабынан 744 миллион каражат бөлүнүп, ага англис тили, математика, табияттануу, мен жана дүйнө, Нарис Алипе китептери даярдалууда. Айрым китептер бүгүнкү күндө мектепке колдонууга берилген. Жаңы мамлекеттик стандарт менен китептер басылат. Бул 2 миллион 800 жакын нуска жаңы китептер басылат. Бул биринчи, экинчи, бешинчи, жетинчи класстагы окуучулар үчүн жаңы стандартта китептер басылат. Ооба, биз ушул келерки дагы 2-3 жылда бүт ушул биздин башка класстардагы китептерин жаңы стандарт менен китептер жаңылайбыз. Болжол менен азыр биз антимонополия менен баасын коюп берет да бизге китепти басуу боюнча биз ойлоп атабыз 3,5 миллион тегерегинде китеп басылат. Математика, кийинки дагы 2-чи, 5-чи жана 7-чи класстар үчүн математика жана табигый илимдер боюнча китептер чыгарылат. Бул жылга 744 миллион сом каралган, бирок мындан дагы көбүрөөк өздөштүрө алабыз деп азыр Минфин менен иштеп атабыз. Жаңы муундагы математика окуу методикалык комплекстери жаңыланган мамлекеттик предметтик стандарттарга ылайык иштелип чыккан. Алар башталгыч класстардын окуучуларына математикалык билимдин бекем пайдубалын түзүүгө багытталган. Мурунку окуу китептеринен өзгөчөлөнүп, турмуштук кырдаалдар менен ар бир тапшырма байланышып турат. Жазма түрүндө гана иш аткарышын талап кылбастан, колу менен практикалык иштерди аткаруусун же болбосо графикалык сүрөт менен түшүндүрүп бериштин чыгарылышын же болбосо жөн эле ооз-эки айтып берүүсүн талап кылат. Окуучуну мугалим менен баарлашып, түздөн түз баарлашпастан, мугалимге жооп бербестен, окуучу өзү жанында парталашы менен же болбосо башка классташтары менен баары алышып, өзүнүн кандай жолдор менен чыгарып жатканын маселени же болбосо математикалык амалдарды аткарып жатканын классташына айтып берет. Мисалы математикалык арифметикалык 4 амал бар эмеспи? Ал жерден эч кандай өзгөрүү жок, ошол боюнча эле. Бирок анын чыгаруу ыкмасында эгерде бир эле ыкма менен чыгарууну мугалим сунуштап келген болсо мурда, азыр окуучуга мындай кенен кесир шарт түзүлгөн. Каалаган ыкма менен чыгар. Мындан тышкары китептерди адаптациялоодо эки тилдүү билим берүү чөйрөсүнүн өзгөчөлүктөрү, улуттук контекст жана башталгыч мектепте математиканы окутуунун заманбап ыкмалары эске алынган.